неме Роска салып койгон экен. Метрого кирсем эле кармап кишени салып эле чыгып кете беришти, алып чыгып кете беришти. Телефондон эле иш бүтүрүп атты бул. Биз звонок менен эле чыгып кетип аттым. Саламатсыздарбы? Москва жергесинде мекендештер, Бердиш Базанов, Тез кабар Москва. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Москва жергесиндеги жалпы мекендештерибизге жардамын аябаган, ар дайым кызматта болгон, биз көрүп эле жүргөн Чынарбек Тургунбаевич деген биздин юрист агабыз бар. Ошол агабызга биз жөн гана келип калдык. Болгону эли журтубузга, мекендештерибизге жакшы бир таасирдүү, актуалдуу суроо жоопторду берели деп биз келдик. Тез кабар Москва каналы. Биз бул жака кирели. Эгерде сиздер бул жака келе турган болсоңуздар, метро Перованын 8-выходунан чыгасыздар, түз эле бул жерге келесиздер. Машина менен келсеңиздер, Зеленый проспект 23/43 строение 1 деп жазсаңыздар, мына ушул жерге алып келет, мына парковкага. Ушул жерге эле келесиздер, мына подвалды көрдүңүздөр. Бул жерде нотариус, мына ушул жерде баардыгы бар. Ушул жерден подвалга түшөсүздөр. Көрсөтүп беребиз, жүрүңүздөр. Бисмилла деп биз сиздер менен эле бирге келип атабыз. Бул жерде эч кандай даярдануу болгон жок. Мына ушул болуш керек, э? Мындактап көрөйүчү. Ассаламу алейкум. Сизди издеп келдик. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ден соолуктар жакшыбы? Биз зорго таап келдик бул жакта. Атым Бердиш Базанов. Мен атым Чынарбек. Тез кабар Москвадан келдик. Мына ушул биздин көрүп жаткан, көрүп олтурган жалпы Москва жергесиндеги мекендештерибизге бир жакшы таасирдүү суроо жоопторду берели деп келдик. Каршы болбосоңуз баштайлы. Каршы эмессиздерби? Келиңиздер анда бирге экрандан алыстабаңыздар. Биз актуалдуу жалпы көйгөйдү жараткан суроо жоопторду Чынарбек Тургунбаев агабызга берели. Жоопторун баарыбыз биргеликте угалы. Чынарбек Тургунбаевич ага, биринчиден эле мына ушул эл журт көрүп турат, биз деле көрүп эле келдик сизди. Кабыл албай деп келдик. Жакшы, биз дагы сүйүнүчтөбүз. Эл журтка жалпысына көйгөй жараткан бул биринчи эле актуалдуу суроо жооп, бул регистрация маселеси, же болбосо мына ушул жердеги жалпы мекендештердин көпчүлүгү душар болгон депортация, кара тизме, ушулар тууралуу бир толугураак маалымат бере кетиңиз биздин көрүүчүлөргө. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Ошол бүгүн ошо айрыкча Россия жергесинде, жалпы эле Москва областы эмес, жалпы Россия территориясында ушул маселе эң көйгөйлүү болуп атат. Биздин ушул мигранттардын ушул негизги эле маселеси каттоого туруу, регистрация жасатуу. Ошол мындай үй ээлери, ошондой эле чакырган тараптар каттоого койбогондуктан бизде ушул ортомчулар аркылуу же ушул тааныштардын аркылуу койдурушуп, мына ошондон жашаган жеринде катталбаган үчүн, башка жерде катталган үчүн сот аркылуу же ошондой эле полиция аркылуу ушу кара тизмеге кирип, андан сырткары депортация выдворение болгондордун саны акыркы 1-2 жылда өтө көбөйдү. Эң актуалдуу ушундан башталат. Андан кийин ошол Сахарага түшүп, же ошол оору чыгып, кара тизмеге кирип, аэропорттон кайтып кеткендердин ушул баардык башаты мына ушул тарапта. Биздин мекендештердин көйгөйү мына ушул тарапта. Негизинен Россияга биринчи жолу келгенде же Кыргызстанга отпускка чыгып барып келгенде ошол 1 айдын ичинде каттоого туруп, ошол 1 ай аралыгында 30 күн ичинде Сахарадан атайын медициналык кароодон манжа издарын жана ошондой эле ден соолугуна байланыштуу анализдерди тапшырып, мына ошонун жообун алып 1 жуманын ичинде, анан 3 айдын ичинде жумушка кириш керек. Ушул жерде кечиресиз. Көпчүлүк биздин мекендештер ушул Сахарага баргандан качып, ошол жака барбоонун аракетин кылып, ар 3 ай сайын Кыргызстанга барып келген инсандар бар. Катарыбызда көп андайлар. Ошолор тууралуу да кыскача айтып бериңизчи. Негизинен ошол Россия жергесине келгенде ушул жактын мыйзамдарын сактоо керек. Эгер узак мөөнөткө иштеп, ошол финансылык абалын оңдоп Кыргызстанга кайтууга аракет кылган мекендештерибиз, менин сунушум жана өзү мыйзам боюнча дагы ошондой, келип Сахарага барыш керек. Сөзсүз түрдө Москва областы Сахара болсо, Питерде Красный Поляна деген жер бар. Ар бир жердин өзүнүн ушул атайын медициналык кароодон өтүүчү жайларга барып,
30 күндүн ичинде ушул документти жасаш керек. Кээ бир учурда мындай жүйөлүү маселе болгон болсо уважительный причина деп коет, мөөнөтү өтүп кетсе дагы барып өтүп кетсе болот. Бирок мына Москва областында 6 ай өткөргөндөр, 5 ай өткөргөндөр, даже 8 ай, 1 жыл өткөргөндөр деле кээ бирөө барып узартып, эч кандай чектөө жок. Ал эми Россия шаарынын башка шаарларында 3 күн, 5 күн өтүп кетсе дагы жанагы 18-11 деген статья коюлат. Бул 2000 рубль штраф менен 5 жылга выдворение берип коюлат учурлар көп катталат. Андан сырткары Москва шаарында иштеп жүрүп, башка шаарга отпускага баргандар бар да. Бирок 1-2 жыл мурун Сахарага барбай, мына кийин границага чыгып келип баргандардын ошол сен 2 жыл мурун, мисалы үчүн 2022 жылы Сахарага өтпөстөн незаконный жүрүпсүң деп туруп, ошол шаардан выдворение 5 жыл алгандар азыркы учурда көбөйдү. Башка шаарга командировка барып же башка шаарга иштейм дегендер көбөйдү. Эгерде мисалы үчүн бизге айдоочулар көп кайрылат, мына Красноярскийден, Иркутскийден, ошондой эле Сахалинден кайрылды. Айдоочулукка ушул документтери бүткөндө алардагы медициналык кароосун текшерип 1-2 жыл мурунку нарушенияларын дагы эсептеп атат. Анан 3 күндө чыгып кет деп колуна кагаз берип коюп, уведомление берип коюп атат. Мына ошондой учурда эмне кылыш керек? Эгерде биринчи жолу ошол кагаз берилген болсо 3 күндө чыгып кет деп, ал срок временного пребывания ушул Россияда жүрүү мөөнөтү чектелген болот. Ошол биринчи жолу 3 күндүк берилген болсо, анда границага чыгып келип, башкадан документ жасап иштесе болот. Эгерде экинчи жолу берген болсо, ал автоматтык түрдө кара тизмеге кирет дагы, ошол 3 жылдык кара тизмеге кирип калат. Анан ар 3 ай сайын баягы границага чыгып келгендер, эгер работа деп көрсөтүп ар 3 ай сайын чыгып келсе, бул 3 ай сайын жумушка кириш керек. Алар кирбегендиктен булар дагы ошол 90-180 деген мыйзам бузулат. Кыргызстанда жумушка кирбесе 90 күн туруп анан келиш керек. Ошол келбеген үчүн биздин көпчүлүк мекендештер ошол мыйзамды билбестен аэропорттон кайтып кетип, анан кара тизмеге кирип калыпмын, мен эчтеке нарушениям жок дегендер ошондон. Эгер 3 ай сайын кирип келгендер болсо, анда айдоочулар мисалы үчүн кайра кирип чыгат. Алар транзитти белгилейт. Мына ошондой транзит белгиленсе же ГОСТ белгиленсе, мына ошолор ГОСТ катары келип чыгып, кайра мен жумушка кирдим деп, мындай 1-2 жол киргенге мүмкүнчүлүгү бар. Анан биздин Кыргызда жанагындай сөз бар да, менин таанышым 10 жол кирип чыкты, барып келип жүрөт. Тигиндей, эми ошондой дегендердин көпчүлүгү атайын кармоочу жайларда, Россиянын территориясында спецприемник деп коет, чет элдик жарандар кармоочу жайда кармалгандардын саны өтө көп. Өтө көп. Былтыр 1 жылдын ичинде Москвада ушул жакын жердеги Сахарова жана Егоровск деген ушул атайын кармоочу жайларда бир эле Сахаровада 5000 болду, Егоровскийде 2000ден ашык биздин кыргыз жарандарыбыз ошол кармалып кетти. А быйылкы жылы андан 2-3 эсе көп болот. Анткени 1 жыл мурун бир судебный участокто райондук выдворение бергенде атайын Сахаровага соттун чечимимен гана жөнөтчү да. Ошол жерде бир участоктон 10 адам соттолсо, 1-2 гана Сахаровага жөнөтчү. Азыр 10 адам соттолсо, 5 жөнөттү. Тең жарымын. Анткени мыйзамдар мигранттарга каршы күчүнө кирип атат. Полиция дагы ошол жаңы укуктарды алды. Буга чейин мамлекеттен, Россия Федерациясынан чыгаруу соттун чечими менен гана болчу. Азыр жаңы мыйзам боюнча ошо полиция кызматкерлери өздөрү дагы выдворение бере алат. Бул нерсени көпчүлүгү күтөт. Бир мыйзам кабыл алгандан кийин 1-2 айдан кийин күчүнө кирет же 3 айдан кийин күчүнө кирет дегендай ойлор бар да, жок. Мисалы үчүн бизге келген ошол арыздар боюнча биз азыр соттошуп атабыз. 1 айдан бери ушундай окуялар кайталанып атат. Бир күндө 2 штраф берип атат, 5000 рубльдан. Ошол эле 18.8, 3.1, 18.8 5 час. Эртең менен кармап 5000 рубль салып, көчөгө чыгарып, экинчи машина кармап келип, кайра 5000 салып туруп, ал уже обжалованияга да уже не подлежит да. Мындыканда бир күндө эле полиция кызматкерлери мына ушундай чечимдер чыгарып койду. Эң сонун урматтуу мекендештер, уктуңуздар, мүмкүн болсо кайсыл жерде жүрсөк, ошол жерде мыйзамды сактай билели баарыбыз. 3 айга келдикпи, 1 жылга келдикпи, 2 жылга келдикпи, ар бир документте өзүбүзгө документке так, ден соолугубузга сак бололу. Экинчи көйгөй жараткан дагы бир маселе, бул ВИЧ оору да. Азыркы Москва жергесинде көпчүлүк аэропорттон кайтарып жиберишип, ушул ВИЧ оору тараптыр деген маалыматтар да бизге келген. Ошол тууралуу да бир кыскача айта кетиңиз. Бул Сахаровада ошо медициналык кароодон өткөрүүнүн негизги себеби бул Россия Федерациясынын ушул жалпы мамлекеттин коопсуздугун ойлоп, мына ушуну ишке ашырышкан да. Анткени биздин көп жарандарыбыз, эми бул жерде бир эле кыргыз эмес,
Орто Азиядан чет мамлекетке жарандар өтөт. Бирок акыркы ушул 1-2 жылда мына оорунун түрү ушул жугуштуу оорулар. Бул жерде туберкулез, сифилис, ВИЧ, гепатит, оорунун 26 түрү боюнча ушул запреттер коюлат да. Бирок биздин мекендештерибиз көпчүлүгү ушул качандай өтүшүп кеткенде же сахара барганда билинип чыгып калат. Анан 90% менде оору жок дейт. Бирок биз текшерип, биз ошол сахарабадан чектөөлөр коюлса, бул бессрочный деп коет, өмүр бою мөөнөтү жок. Ошол лечение алып, справкаларды алып келип, мында тийиштүү органдарга тапшырса, бул 45 күндө границаны ачып берет. Келип кайрадан дагы 45 күндүн ичинде кароодон өтүп, оорулуу эместигин тастыктап, кайра өзүнүн жолун ачып, мындай иштеп жүрсө болот да. Кайра келгенден кийин ошол эгерде кайрадан ошо кандан вирус же мындай өпкөндө рентген тартканда таза чыкса, ошол леченияларын алган болсо, анда сахарабадан башкадан көрүп, жана зеленый картаны, азыр карточка болуп калды, ошону башкадан берет. Бизде баягы айрыкча ушул медицина тармагында биздин жарандарыбыз ушул мындай чүнүгү аз болгондуктан неме ушул атайын дарылоочу жайга жөнөткөндө ал жерде баары эле бири-бирине сүйлөйт да, булар бизнес экен, жөн эле акча алып атыр го, баары өтүп кете беришет. качып жүрөлөр деп коет. Жок, булар эгерде атайын ошол дарыланчу жайга жөнөткөндөн кийин ал жерге барбай койсо, 30 күндүн ичинде кайрадан кара тизмеге киргизишет. Запрет болот, бессрочный. Аэропорттон көбүнчө чыгып калат. Бул жерде негизинен сахарадан өтүү туура эле маселе, анткени бул адамдын өзүнүн ден соолугуна байланыштуу. Мисалы үчүн жугуштуу оорунун сөзсүз эле баягы жаман жактан жукпайт да. Мындай мисалы үчүн стоматологко барганда жугат. Ошондой эле бир башка жактардан, банядан эле жугуп калышы мүмкүн. Чач тараштардан жугуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн 70-тен ашканда эле баягы аксакалдардан, кемпирлерден чыгып калат. Эми бул нерсе канда жүрө берет экен, эртели кечпи бул нерсе чыгат. Ошондуктан эгерде атайын кароочу жайда, мисалы үчүн Сахарабада, ошондой Россиянын башка территорияларында ушундай өтүүчү жайларда бир айдын ичинде өткөндө ушундай анализ начар чыкты десе, сөзсүз түрдө барып, ошол кароодон өтүп, төлөмдөрүн төлөп, кээ бир учурда бесплатный лечение кылат, кээ бир учурда акча алат. Ошонун баардык процедурадан өтүп койсо, бул убактылуу эле дарыланат дагы, андан кийин бул чектөө алынып салынат бир жолу. Бирок сөзсүз барыш керек. Биздин мекендештердин көпчүлүгү азыр Кыргызстандан ошол аэропорттон кайткандар ошондон билинет. Анткени бул жерде барып, сен оорун бар экен десе, частный клиникага барып текшерип туруп, мен таза чыктым, же Кыргызстанга барып таза чыктым дейт. Биз бул маселе боюнча мына 2 жылдан бери Роспотребнадзор менен тыгыз байланышта иштейбиз, ошондой эле Сахара боюнча иштейбиз. Мекендештердин көбү мен тазамын, мен ушундаймын дегенде биз Ошко, Бишкекке, Жалал Абадка, ошондо Баткендеги инфекцион больницаларга өзүбүз чалып, врачтар менен сүйлөшкөндө алар айтат, бунун лечение биз назначить эттик, бунун канында вирус бар. Анализи положительный. Эми биздин баягы менталитетке туура келбейт. Мен ушундай оору менен ооруп атам деп эч ким мойнуна албайт. Мен оорум жок эле, мен постава кылып койду же атайын акча бизнес үчүн мен ушундай направление берип койду дегендерди биз туура эле түшүнүп, биз ошондой сизде оору жок, бирок ушул процедурадан өтүшүңүз керек деп айтабыз. Бирок негизинен ошол Сахарабада бизнес дегенде, акча дегенге мен алысмын, анткени ошол бизге кайрылган көпчүлүк жарандардын 90%-нан оорунун ошол вирустун чыкканы анык. Бул бизде эле туура деп эсептейбиз Сахарабаны. Себеп бул жерде көпчүлүгү жумуш менен алек болуп, кимиси кандай оору жуктурганды эле билбей калгандар жок эмес, бар да, арабызда толтургандайлар. Рахмат бул тууралуу маалыматка. Барыңыздар уктуңуздар, дагы бир рет кайрадан угуп, тагыраак түшүнүп алсаңыздар болот. Ушул Сахарова жанагы аэропорттон келгенде кирбей калгандар, ВИЧ оорулар тууралуу тагыраак угуп алсаңыздар болот кайтарып. Экинчи дагы бир көйгөйлүү маселе бул Москвада жалпы эле айдоочуларды көргөндө бул кыргызды көргөндөй болуп калышты да. Айдоочулар баардыгы доставка же болбосо такси, грузовой, легковой, көбүнчө автобуста бүт баардыгы биздин мекендештер. Ошолордун катарында мына ушул жанагы алданып калгандар, же болбосо штрафка түшүп калгандар көбүрөөк, жанагы судебный пристав өткөндөр тууралуу, выкупка машина алып, ошол жерден алданып калгандар. Эми ал жерде эки тарапты деле караса болот. Эми кээ биркилери водительдерден кетип калат, кээ биркилери жанагы авто бергендердин өздөрүнөн да кетип калган учурлар болот. Ошолор тууралуу да бир кыскача маалымат бере кетиңиз, бизди көбүнчө айдоочулар көрөт.
Айдоочулар боюнча бул мен негизинен айта кетерим, интернетте башка тармактарда, мисалы үчүн биздин айрыкча такси доставкада иштегендерди бул айдоочулар мактанат, анан көп табат, бир күндө 10 миң 15 миң иштейт деген бул мындайча айтканда 1-2 интервью берген таксистердин ою да. Негизинен эгерде сиздин жолдошуңуз же ийниңиз же балаңыз айдоочу болсо, бул Россия Федерациясында эң оор өмүргө коркунучтуу кызматтын бири. Бул анткени күнүгө жолдо жүрүшөт. Айдоочулардын проблемасы өтө көп. Алардын эми бир кафеге кирип чай ичкени же башканы сөз кылыш теманын кереси жок да. Анткени алар бир күндө 8 сааттан 16 саатка чейин жолдо жүрүшөт. Автобус мингендер дагычы. Булар үйүнөн чыкканда өмүрүн тобокелге салып чыгышат. Анткени аларды жолдо ГАИ текшерет, МАДИ текшерет, жана путевой листин толтурбай калса ага штраф, жанагы трамвайдын жолуна кирип кетет кокусунан билбейчи. Анан жанагы пассажирлер чыгат нервный, жалобты жазышат. Мындай өтө мындай жумушу оор. Булардын жумушу өтө оор. Анткени көпчүлүк ойлойт да, булардын жумушу жеңил, олтуруп эле акча табат депчи. Биз анан аз келгенсип кээ бир үй бүлөлөрдүн аялы чалат, сен каякта жүрөсүң депчи, түнү менен иште жүрсө. Алар даже жолдо пробкада калып кетип, мындай керектүү жерине дагы кире албай калат да. Ачык эле айтайын, анткени Москванын пробкасын өзүңөр билесиңер. Топтогоной жоголуп кетет, каяка кетип калып билбей калат. Анан навигатор иштебей, жанагы айланып кеткенде биздин ушул жергиликтүү калктын жини келгенин айтпай эле койсок болот да. Таксисттер өзү көбүнчө эки жолдо сүйүнөт, тамашалап, менде да таксопарк бар, айтып коем да. Бир уулду же кызды болсо, же коэффициент жанганда сүйүнөт депчи. Бирок булардын эмгегин баалаш керек. Туура. Андан сырткары ушу выпускка алгандарды эле таксисттерди көп алдайт. Буга чейин 1-2 жыл мурун 100 адам выпускка машина алса, ошонун 10 алданчу да. Азыр 100 адам выпускка машина алып туруп 90 алданып атат да. Анан бул жерде биз кыргызды ойлошубуз керек деген сөздөн көпчүлүк өзүнүн чөнтөгүн ойлоп алыстап кетти да. Анткени ошол башка улуттар, Кавказ улуттары таксопарктар менен сүйлөшүп алып туруп, кыргыздар ушундай рекламаны беришет, мен жооп берем, келгиле, бул жагы таза болот дейт дагы. Анан өздөрү билет, путевой листти жасалма кылып, же 1-2 күн өткөрүп кетсе, ошонун негизинде же мына көпчүлүк мекендештери төлөп бүткөндөн кийин дагы баягы банкта экен, залогда экен деп машиналарын алып коюп атат, акчаларын дагы бербей коюп атат да. Мына ушундай учурлар өтө көп кездешип атат да. Негизинен 100% бул жерде ушул договор түзгөндө, договор алганда биздин мекендештерибиз ошону карабайт да. Аренда автомобиля с выкупом деген жерин гана карайт да. Ал жерде дальше майда чүйдүлөрдү окуш керек. Ал үчүн бир юристтерди же ушул биздин элчиликке, консулдукка кайрылып, же миграция өкүлчүнүнө кайрылып, же болбосо бизге келип, же нотариуска барса дагы муну жасап берет да. Мисалы үчүн 2 миллион, 3 миллиондук машина алганда выкупка, азыр бизде комфорт плюс, комфортторду алышат көбүнчөчү. Ошондо алганда зерикпестен ушу через нотариус кылып алса, эч ким күйбөйт. Уктуңуздар да, урматтуу водительдер, күйбөш үчүн выкупка алган соң, албетте эң негизгиси нотариуска барып, ошол жерден бул жерде кагаз түрүндө өткөзүп алсаңыздар, өтө сонун болот дейт. Эгер нотариалдык услуга бул жерде машинанын баасына карап болот. Эгер эконом болгон болсо 5 миңден 10 миңге чейин, эгерде комфорт плюс болуп туруп машина жаңы болгон болсо 10 миңден 30 миң рубльга чейин нотариус өзү запрос кылып, банктан дагы уруксат алат. Анткени бул жерде ушул нерсени билиш керек, жанагы реклама бергендер, булар өзүнүн чөнтөгүн ойлогондор. Биринчи иреттенчи, анткени алар реклама берип, элди кардарды тартып, ошого ортомчу болуп иштеп берип атат. Алар жоопкерчиликтен качкан адамдар. Алар мыйзам түрүндө эч кимге жооп бербейт. Эле акыретте эле жооп бербесе, мыйзамдын алдында эч ким жооп бербейт. Анткени банк бул залогодатель болуп калат да, машина нээси болот. Банктан ИПшник же ООшник, жанагы ишкананын таксопарктын ээси өзү карызга алып, бирөөгө сатканга мыйзам жол бербейт. Мыйзам боюнча мына ошондой. Биздикилер ошону билбейт дагы, аренда выкуп деп жана посредник 7-8 посредниктен алат дагы. Андан кийин соттошуп же жанага келгенде эчтекеден жок калат. Жок калат. Жана машинанын үстүнөн мисалы мен машина алсам, сиз будан аласыз, сиз алдын аркысынан алат, ал тигисинен алат, алдын аркысынан алат, ошентип жана үстүндө отуруп алгандар көп болуп атат. Азырча ошодон көйгөй жаралып атпайбы? Бул дагы бир көйгөйлүү маселе. Москвада азыр бүт эле биздин кыргыз элибиз бул эми жанагы үй алышып, там салышып, бул жерде отурташып алгандар өтө көп. Ошолордун катарына кошулабыз деп бирөөлөргө алданып калган инсандар дагы өтө көп.
Бул деген жанагы ипотекага үй алып берем деп ортого түшүп, ипотекадан алданып калгандар тууралуу бир тагыраак маалымат берсеңиз. Ипотека боюнча биздин мекендештердин ушул регистрация көйгөй болуп атпайбы? Анан ошондон биздин мекендештер ошол өздөрү үй алганга азыр кызыктар. Азыр жаңы ошол Россия Федерациясынын акыркы окуяларга байланыштуу санкциялар киргенден бери проценттери дагы өтө көбөйдү, 20-дан жогору болчу. Анан биздин мекендештердин ошо айына 100 миң, 150 миңден төлөп 20-30 жылга үй алып атат да. Бирок ошондой учурда дагы ошого деле кайыл болуп алгандар бар да. Бирок ошолор деле алдап биздин мекендештердин акчасын алып койгондар көп да. Эгерде үй алсаңыз вторичка болсо, мындай жашап аткан үй же бүткөн үй, документтери бир адамдан өткөн болсо, мына ошол учурда жанагы первоначальный взносу жок алат да. Риэлторлор жанагы үй алып берүүчү ортомчулар доходун көбөйтүп, анын доходу жетпейт, өзү одобрение бербейт. Анан алар эми өзүнчө мындай жасалма документтер киргизип, Ошондо алып беришет. телефондорго өздөрү жооп берип алып берет. Бирок ошол дагы кылмыш иши. Кээ бирөөнү алып берет, кээ бирөөнү алып бербейт. Ошол риэлторлордун мындай схемасы бар. Мисалы үчүн 100 адамдан үй алып берем деп алса, ичинен 10 адамды алып берет. 90 адамдын ишиң болбой калды же үй жакпай калды деп туруп, кичинекей часть акчаны кайтарат да, калган акчаны кайтарбайт да. Негизинен аны договор түзүп атканда көрүш керек дагы. Эгер договорду туура эмес түзүп алган болсо дагы соттошуп же органдарга кайрылып акчаны толук түргөнгө алганга мүмкүнчүлүк болот. Бизге келген көпчүлүк мекендештердин жанагы рекламага, диаспорада жүргөн адамдардын реклама бергендерине жанагы ошого ишенип барышат да. Анан ушул реклама берген блогерлерге дагы башка ушул диаспора өкүлдөрүнө айта кетерим, эгерде ошондой алданган учурда сиз берген адам, сиз өзү сунуштаган адам энди алдаса, сиз дагы анын күнөөсүнө сиз себепкербиз. Соучастник ал кылмышкачы. Бул жерде бир эле бул закон менен эмес, бул акыретте дагы жооп берилчү нерсе да. Анткени бизде мисалы үчүн бир блогерге ушундай рекламаны берип, анткени аларда акча бар да, элдин акчасын алып беришет да. Анан бул жакшы адам деп өзү кошо сүйлөсө, ал тең шерик болот. Эгерде өзүнүн жанагы YouTube каналына же Instagramына ошонун гана рекламасын чыгарса, анда ал реклама акча алганы, ал мындай туура эле эсептейм. Бирок өздөрү кошо сүйлөп, мактап, анан элдер арыздангандан качып кеткени бул мындай эркекчиликке жакпайт да. Мен ачык айта кетерим, эгерде сизге ипотеканы ушул алып берем, жаңы түшкөн үйлөр 1-2 жылдан кийин бүтөт, 3 жылдан кийин бүтөт деген, мен сизге 200 миң, 300 миң одобрение кылам десе, сиз ага ишенбей эле коюңуз, сиз воздухка эле акча төлөйсүз да. Эгерде ошондой учур катталса, биздин офиске келиңиз. Эгер бүт эле үй салынып аткан котловандан же биринчи этаж бүткөн болсо, буну баягы курулуш кылып аткан компания акысы эле берет. Акысы эле оформление кылсаңыз болот. Ал доходуңуз деле ошол аны деле жолун тапса болот, анткени самозанятый кылып туруп, айлыгын көбөйтүп, жанагы өзүнүн айлыгын официалдуу кылып койсо болот. Россияда, мисалы үчүн Москвада жакшы ишке кирсең деле 20 миң, 30 миң рублга договор берет дагы, күнүнө 3 миң, 4 миң айлык алсаң деле бул налог төлөш үчүн, аз төлөш үчүн ушундай эрежелер колдонот. Эрежени колдонот. Мунун жолун чечсе болот. Бизде ошол биздин конторада атайын мына Рустам деген жигит иштейт, ушул үй алып берүү боюнча. Эгерде новостройкадан бүтүп аткан 1 жыл, 2 жылдан кийин бүтүп аткан үйлөрдү алам десеңер, анда келип кайрылсаңыздар болот. Услугасына 1 сом төлөбөйсүңөр. Юристтин кызматына курулуш компаниясы төлөп берет. Тиги риэлторлор курулуш компаниясынан дагы акча алып атат, биздин мекендештерден дагы акча алып атат да, двойной алып атат. Мына ушул нерсени ачык айтып кетейин. Кандай жерден офис албасын, Москва ситинен алабы, башкадан алабы, эгерде сизде ушундай алдаган болсо, сиздин колуңузду түшүрүп, баягындай акчадан үмүтүңүздү үзбөңүз. Анткени мигранттар ойногондон келген жок да. Ошол үй алам деген адам бул максатын койгон адам. Анын артында 3-4 кичинекей балдары бар. Анан кээ бирөө ушул кредитке алып ушул жок деген үйлүү болоюн, ушул регистрация кылылайын деп, ошентип дагы алданып калып атат да. Анан мына риэлторлордун акыры бир жакшы бир мындай шылтоосу пайда болду. Москвада, Москва областында үй 5 миллиондон жогору, 6 миллиондон жогору. Биздин риэлтор эмне кылып атат? 3 миллионго одобрение кылып берип коюп атат. Кичине жана акча расход кылып 5-10 миң, 3 миллионго одобрение, 3 миллионго үй келбейт да. Естественно, биздин кыргыз жарандарыбыз 3 миллион алып эмне кылат? 30 жылга айына 60 миң, 70 миң төлөпчү. Үстүнө кошулуп алат. Андан көрө ал туура эмес. Эгерде сизди ошентип алдап койгон болсо, мен ушул риэлторлордун рекламасын көрдүм да. Эгер сизге договор түзүп, колуңуздан ушул мен ушуга макулмун, акчага күйгөнгө дагы макулмун десе, мен эми экранда айтпай эле коеюн, анткени биздин үй алып бүткөн мекендештерибизге дагы зыян тийип калышы мүмкүн да. Ошол рекламаны тартып, мен риэлтормун деп мактанган адамдардын интервьюсун эле кыркып алып туруп, которгузуп туруп сотко барса, тиги кылмыш жоопкерчилигине тартылат да. Анткени ал жерде айтып атпайбы? Биз өзүбүз жооп беребиз, өзүбүз документ жасайбыз депчи.
Ал жерге трудовой договор жасалат. Двойной справка печаты менен жасалат. Ал бул адам ал жерде иштебесе каяктан жасалат? Ошол банктын служба безопасности менен сүйлөшүп ошонун көчүрмөсүн алып туруп эле прокуратурага же следственный комитетке берген болсо, тиги риэлтор камалып кетиши ыктымалы бар. Это 100%. Ошондуктан мен риэлторлорго да айта кетерим, ошолорду мактагандарга айта кетерим. Мындай ыңсап кала турган момент келди. Мигранттардын азыр акыбалы өтө оор, ачык эле айтайын. Бул выдворение, депортация, ошондой эле моундай иштер бул убактылуу эртең жакшы күндөрдө эле келип калат. Мигранттардын саны 2 эсеге азайды. Мына акыркы статистика боюнча мына консулдуктагы чогулушта айтты, биздин азыр катталган 350 000 мигрантыбыз калды. Буга чейин миллионго жакын болчу. Тең жарымы кетти. Башкаларга эле айтпайм, мен өзүмдүн туугандарымдын жарымы кетти Кыргызстангачы. Анткени Кыргызстанда эле жашоо оңолду, более менее болду да. Биз бул жерде тапкан акчаны Кыргызстанда эле тапса болот да. Эртели кечпи кайтабыз. Ошондуктан мындай акыркы күндөрү мындай эл кыйналып атканда баягы негатив жаңылыктарды чыгарып, анан жанагы негатив сөздөрдү сүйлөп эле анан болбогон нерселерди сүйлөп, мына 1-2 ай мурун мен эмнеге капа болом? Жаңы жылга жакын дагы болду, андан кийин кайталады, жана депортат менен болду, тигиндей болду деп ичинен закондор чыгарып, 2000ге жакын жараныбыз аэропорттон кайтып кетти. Аэропорттон кайтып кетишти. Бул дагы туура эмес да. Бир Туура эмес маалымат кетип туура эмес маалымат кетип. Мында пиар үчүн деле чыгарып, мындай кылып, анан акыркы учурда мындай өтө актуалдуу болуп калды бизде. Кичине эле бир мыйзам чыкса, бир 7-8 билгени, билбегенди эле сүйлөгөндөр көбөйдү да. Ошондон дагы этият болуш керек да. Мисалы үчүн такси жамаатында иштегендер, кээ бир ушул биздин таксопарк ээлери азыр жаңы чыккан мыйзам Азгоп боюнчачы. Биз бул мыйзамды колдойбуз, анан башта жок эле андай мындай депчи. Азгоп деген мыйзам бул ашыкча мыйзамчы. Буну ошол автомобиль ассоциациясы менен сүйлөшүп, Россиядагылар менен сүйлөшүп, ошолорго 2 айлык мөөнөт бар да. Биздин айдоочулар гражданствосы бар, гражданствосы жок кыргыздар ээсинин алкагында кеңири автомобиль айдаган үчүн сунуштарын берсе болот. Эмне үчүн таксиге Азгоп кирди? Анткени такси страховкасы негизинен обычный машинага караганда 3 эсе 4 эсе кымбат. Эмне үчүн кымбат? Анткени бул айдоочулар ташыйт, пассажирлер бар деп ошого кымбат болгон. Буга чейин жөнөкөй машинада, таксиде болсо дагы ДТПдан ошол адам жабыр тартып же курман болсо, ошол 475 000ге чейин акча чыкчу. Ден соолугуна байланыштуу болсо 400 000, өтүп кеткен болсо 475 000ден 500 000ге чейин справкаламчы болсо акча чыкчу да. Бирок ошол учурда деле таксиде эгер ошондой учур кабылган болсо 1,5-2 миллионго чейин акча чыкты. Анткени бул таксопарк ИП же ООО, бул юрист болот да. Юрист. Аны ФСС деп коет, фонд страховой взнос төлөгөндөр ошолор төлөп берет, аны мамлекет төлөөчү. А бул жөн эле кошумча мыйзам. Андай болсо, Озгоп кирген болсо, тиги пат такси страховканы азайтууну сунушташ керек. Анткени мисалы үчүн эконом 1.6 машиналар болгон болсо, азыр страховкасы 40 000ден 60 000ге чейин. Комфорт плюс болсо 50 000ден андан көп, эгер пропискасы маска болгон болсо, регион болсо азыраак кетет да. Мына ошондой сунуштарды бериш керек. Анткени биз мына кыргыздар өзүбүздүн дагы бир сунуштарыбызды берип үйрөнүшүбүз керек да. Анан жаңы чыккан мыйзам болсо эле биз колдойбуз, тигиндейбиз, анан жакшы болду. Пассажирлер безопасын жүрөт деген эмес. Пассажирлер безопас жүрүш үчүн таксопарктар ошол айдоочулардан байып атат. Ошолорго дагы көңүл буруш керек. Анан лотерея ойнотом деп, ким көп тапканга мынча өзүнүн эле тапкан акчасын берип коет. iPhone берем, телефон берем дебей, таксопарктар азыркы чыгып аткан баягы Озгопту өзү мыйзам боюнча таксопарк өзү бериш керек. Водительдер кыйнабайчы. Ар бир таксопарктын ээси ар бир водительдерге алып бериш керек болчу. Алып бериш керек өзү. Анткени таксистерди эмне күнөө? Булар ГАИге деле төлөсө, МАДИге деле төлөсө, барып устаны бир жактырбаса деле ошол подход кылып, мындан оңдоп берип койчу, карап койчу. Ага деле жалдыраса, машинанын ээсине жалдыраса, анан машинаны Яндекске налог төлөсө, самозанятый болуп налог төлөсө, андан сырткары паркка төлөсө, кафеге төлөсө, көчөдө мындай уят эмес, туалетке төлөсө, анан таксистерди дагы кичине ойлош керек да. Эмне калат тең алып. Мисалы үчүн таксопарктар средний 500 000ден жогору акча табат. Айына кээ бирөө. Биздин көпчүлүк чоң таксопарктар мына мактангандар. Ошол алардын кереги, алар күнүнө 500 000ден тапкандар бар да, күнүнө 5000 рубльдан. Эми күндө 2-ден 3төн айдоочуга ошол 3200, 3300 болот жана Азгопчу эгер
таксопарк өзү заказ берсечи, ошону кылып берип койсо, бул күнүнө канча 10 рубльдан эле түшүп калып калат жанагы немеси. 3000 нерсечи. Эми бул деген менен айтыңыз. Айтып кетейин до конца. Ошого мен айтып кетерим, акыркы күндөр ушу таксопарктар делечи, ошо выкупка машина бергендер, ошол кыргыздар көбүнчө таксиде иштегендер. Өзүңөр көрүп турасыз, Москвада кыргыздар. Ошо таксопарктын ээлерин байыткандар да кыргыздар. Бирок ошолор деле бир ойлой турган момент келди да. Департ болгондордун эң көбү, мисалы үчүн, таксисттер. Анткени алардын налогду башка караганда 4 эсе, 5 эсе көп төлөсө дагы, тигиз берген договор өтпөйт көп жергечи. 90% өтпөйт. Алар ошо Яндекстин берген жана оферта договору менен регистрацияны узарта албайт. Таксисттердин көбү бир жерге дворник, бир жерде строительный, бир жерде грузчик болуп кошумча ишке кирип коюп, официал иштеп жүрөт. Бирок алар көчөдөгү кармаган гаиге жем да. Азыр кээ бир ушул гаилер ушу текшерип туруп канча саат иштегенин ошону дагы билип коет да. Ошондо приложение ачып карашат экен. Биз сурадык бирeke ошого мындай кээ бир мындай кризис болгондо баардыгы бири-бирине жардам берет. Азыр бир ушундай бир опурталдуу момент болуп атканда, ушул таксопарк ээлери чогулуп, бир неме кылып, ушу айдоочулар деле ойлоп, бир жакшылык, бир иш-чараларды өткөрүп койсо жакшы болот да. Эми сөзсүз эле жанагындай алып мен көрдүм, бир эки таксопарктар 5000-6000ден жана Озгопту уже үстүнө 1000-2000 минип коюштур. Өзү башка таксистерге караганда үйдө отуруп, компьютердин алдында отуруп акча таап, колуна адам иштеткендер, андан дагы акча тапкан. Эми бул мен бир нерсе дей албайм, бирок негизинен бул туура эмес деп ойлойм да. Анткени биз кыргызга жардам берүү, кыргызга күйүү деген кичине сезимдер болуш керек да. Жана бир сөз айта кеттиңиз. Бул жерде катталгандан эгерде ала турган болсо, эч кандай акысыз эле алып берет деген бир мырзаны айттыңыз. Кимди айттыңыз? Рустам деген айттыңыз. Эгерде кимге ушундай катталгандан үй алам десе, алдагым келбейт десе, мына ушул Чынарбек агабызга эле түзмө-түз чалып, өзүңүздөр номерин аласыздар ошол инсандын. Ошого кайрылыңыздар. 30 жыл төлөп, бул жерден башында алданып, тигиндей мындай кылбастан катталгандан аласыздар. Кийин киргенде жашаганда төлөп баштай бересиздер. Тагыраак маалымат өздөрү түшүндүрүп беришет. Кийинки сурообуз, бул дагы деле көйгөйдү жараткан, бул жака келип ушу регистрация кылбасам экен, департ болуп кетпесем экен деп, көпчүлүк мекендештерибиз гражданство алайын деген ниети болот да. Ошол ниетин ишке ашырайын деп бир инсанга жолугат, ал инсан мен сага жасап берем, алып кел паспортуңду, документтериңди бер, калганын мен өзүм бүтүрүп, гражданствону колуңа берем деген сөздөрдү айткандар болуп калышы мүмкүн. Ошентип алданып калган гражданство алып берем деп, алып бербей алдап кеткендер тууралуу да бир аз айта кетиңиз. Бул биздин акыркы күндөр өтө актуалдуу тема. Бул дагы биздин мекендештердин көбү ошол выдворение болбой, депортация болбой, Россия Федерациясында бир жакшы бир жанагындай мамлекеттик камсыздоо, мамлекеттик жардамдарды мындай алып, балдарым билим берейин, балдарым ушул жерде окусун, тарбия алсын деген мекендештерибиз көп да. Мына ошолордун көпчүлүгү ушул жарандык алып берем деп ошо ортомчуларга алдангандар өтө көп да. Биринчиден, эгер жарандык алып берем деген жарандардын сиз нотариальный келишим түзүшүңүз керек. Нотариальный келишим түзгөндө ошол жерде ошол адамдын баардык данныйлары жазылат. Каерде регистрация болгон, паспорттун сериясы, же болбосо ошол 200 000, 300 000 багып атышат азыр акыркы күндө ушул сена ушундай кылып жатат. Ошону деле ошол эгерде паспорт алып берем деп ачык жаза албаса дагы, мен ушуга карыз берип турмун деп жаздырып алса, мындай ишеничтүүрөөк болот да. Анткени мындай ооз-эки сүйлөшкөнгө. Биздин мекендештердин көпчүлүгү акыркы күндөрдө 3 айдан бери көп адам кайрылды. 1-2 жылдан бери ушул атай алдап жүргөн топ бар. Анан полицияга арыз жазайын десе, бул жарандык сатып алуу, документ сатып алууда кылмыш жоопкерчилигине тартылат да. Алар ошонун өтө грамотный колдонушат, акчаны башка бирөөгө которгузушат, башка бирөөнүн же наличка алышат, анан эч кандай договор түзүшпөйт. Мына ошондуктан алдангандар өтө көп да, 200 000, 300 000ге чейинчи. Анан кээ бирөө ушул документ жасатканда атай сураш керек. Юридикалык услуга бергени каттоодон өткөнбү, өткөн эмеспи? Мисалы үчүн Ахмат Эшмат болсо, мисалы үчүн Эшматов Ахмат мен үй алып берем, мен ушундай фирмам бар десе, бул ИПшник болуп же ООшник болуп налогко катталыш керек да. Ошол эле ИП Ахмат деп жазсаңар, ошол адам барбы жок экени бул биринчиден билинет. Экинчиден отурган офиси барбы? Мындай издесек таба алабызбы? Эгерде офиси пропуск менен кирген болсо, жанагы чоң офистер болот, атай пропуск жаздырып кирген болсо, ал жерде мындай алдамчылыкка жакыныраак болот да. Бардыгы эмес, бирок анткени адамдар алдап жалып кылып келгенде ошол жерге доступ жок болуш керек.
мына ошондуктан мына кымбат мына Москвада таанымал жердеги офистердин көпчүлүгү булар 50% элди алдайт. Эми кокусунан эле баягындай офис болуп калса, анткени баягы пропуск менен кирген жер, бул жер кымбат болот немесе. Эгер доступ бар болгон болсо, анда алар коркпойт, өздөрү ишин билгендер да. Бул акчаны кайра өндүрүп алуу соттошо дагы өтө кыйынга турат. Анткени доказательство жок. Расписка алганда биздин мекендештердин көбү мен Асан Үсөнгө карызмын дейт. Ал расписка өтпөйт да. Ал жерге башында адрес жазыш керек. Каерде берилди, Москва шаары, кайсы көчөсү, Данные баары түшүш примерно керек. ориентир кайсы дом, анан кайсы күнү, кайсы саатта берилди. Тиги берген адамдын паспорт сериясы жазылса, аны соттор, мировой соттогу, райондук соттогу карайт. Эгерде жөн эле расписка болгон болсо, анда ал доказательство толук эмес деп туруп сот прием кылган менен дело кайтып келет. Ал каралбайт. И жанагы органга каралгандагы кылмыш ишин козгобойт дагы ишти кайтарып коет. Биздин мекендештердин көбү ошондон алынат да. Сиз орусча жаза албасаңыз дагы, эгер расписканы кыргыз тилине жаздырып, ошол адресте Москва шаары, көчөсү, дом, үй, ошону жазып, тигинин сериясын, паспортун жаздырып, анан кол койдуруп, мүмкүн болсо 1-2 күбөнү гана кол койдуруп койсо, кыргыз тилинде эле. Кыргыз тилинде. Болду, ошону кийин которуп туруп эле перевод кылып. Мына ошонун негизинде сотко дагы өтөт алып, прокуратурага и следственный комитетке дагы өтөт бул. Мына ошондой документ толуктуу болсо, мына ошондо жакшыраак болот. Анан көпчүлүк учурда биздин мекендештерибиз ошол жанагы РБП алгандан кийин ошого жараша доход болуш керек. Анан ошол үйдө жашаш керек. Анан ошол үйдү участковый же ошол атай документ берген инспекторлор келип текшергенге акысы бар. Ошого тиги жер жооп бериш керек талапкачы. Мына ошолорду эске албайт да, анан келгенде жок болуп калып, анан кайтып келет. Москва шаарында эле Владимир областына бар паспорт тапшыргандардын дээрлик 90% бир жылдан бери тапшырган паспорт албайт и дальше албайт. Эгерде кимден ким Владимир областына гражданство берген болсо, акчаңыздарды кайтарып алыңыздар. Анткени ал жерде бардык прокурор дагы, ОВМ дагы, ФМС дагы бул тууралуу маалымат бар. Анткени ал кичинекей эле шарт, жетекчилер чогулуш болуп, ушул гражданство вид на жительство боюнча сөз болгон. Азыр мигранттарга каршы өзүңүздөр көрүп атасыздар, жаңылыктардан бул мигранттар пособие алганы, жеңилдик алганы келди деп туруп, ал жак именно ошо следственный комитеттин көзөмөлүндө да. Бизге көпчүлүк кайрылат, айына 3-4 адам келет. Мен тиги ортомчу көргөм, жана Владимирден РБП алган, анан мен 3 күндө чыгып кет деп жана депорт кылып койгондор дагы көп ал жерденчи. Ошондуктан Владимир областы бул тапшыргандар лучше акчаңыздарды кайтарып алыңыздар. Анан паспортун келип калды, дагы 100 000 200 000 деп кошо үстүнө алдып атат да. Мына ушундай эле иш. Ошо риэлторлор деле ошондой. Былтыркы алдангандар кече сурап барышса, дагы 100 000 берсең алып бере коем депчи, кайра дагы алды беришет. Кайра дагы алды беришет, эң туура. Ошого Владимир областынан өзү Москвада иштеп жашагандар, эми ал жакта жашагандар айтып эле коеюн, Москвадан тапшыргандар дээрлик 90% албайт буларчы. 1 жылдан бери ошо жүрүш, ушу көйгөй. Чоң рахмат. Эң сонун баарыңыздарга түшүнүктүү эле болду окшойт. Чынарбек агабыз сонун кылып түшүндүрүп берди. Дагы кыскача суроо, бул Москвада жанагы айлыгын ала албай алданып калгандар тууралуу. Көпчүлүк бар да эми бүт тармакта. Стройкада же болбосо башка мына ресторан, кафелерде деги эле ушул айлыгын ала албай калган инсандар тууралуу бир айтып бериңиз. Бул бизде Россия Федерациясында ошол көпчүлүк мекендештерибиз без трудовой договор эмгек келишими жок иштегендер. Андан сырткары эмгек келишими бар туруп дагы ала албагандар өтө көп. Акыркы учурда ошол биздин элчилик менен ушул миграция өкүлчүлүгү өз ара келишим түзүп, азыр айлык акы өндүрүү боюнча Россия Федерациясында ошо Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги бар, миграция. Ошол өкүлчүлүк ачылган, ошол жерде биздин миграция өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери жумушту алып барат. Бул биринчиден ал жерге барып арыз жазуу керек. Өзү барып, анан ошол толук маалыматты берүү керек. Анан көпчүлүк учурда эмгек келишими жок болсо, алуу кыйынга турат. Андан сырткары биз ушул 2 жылдан бери Центр трудовых споров деген ошол Россия Федерациясына караштуу ушул жергиликтүү калктан, орустардан турган юридикалык компания бар. Булар онлайн жардам берет. Мен ушул компания менен иштешем, акысыз. Сиздин эгер кызмат акыңызды бербей койгон болсо, телефон аркылуу кайрыласыз. Мен азыр бул телефонду дагы ушул экранга койдуруп коебуз. Ал жерде
кыргыз кызы отурат, юрист, андан сырткары прокуратуранын сотрудниги, андан сырткары ошол Ростуркнадзор деп коет, ошол эмгек боюнча ушул караган министрликтин адамдары өздөрү арызды толтуруп онлайн аркылуу сиздин телефонуңузга таштап берет. Сиз аны алып эле почта аркылуу, обычный же электрон почта аркылуу кол коюп эле жөнөтөсүз, жообун 10 күндө аласыз. Бул өтө тез, ыкчам. Эч жака баруунун кереги жок. Жообун ушул прокуратура, сотко, трудовой инспекцияга чейин толтуруп, телефонуңузга баардыгын мыйзам чегинде ошол сотрудниктер өздөрү толтуруп берет. Ал жерде ар бир иш үчүн, мисалы үчүн бир адам же 10 адам бир ишкананын айлыгын албай калса, кейс ачылат. Группа, WhatsApp группада. WhatsApp группада ошол кызматкерлер болот, муну айтканда орустар, юристтер. Андан сырткары кыргыз юрист котормочу болот. Сиз өз кыргыз тилинде оюңузду айтасыз, алар сизге арызды жазып, даярдап 2-3 күн ичинде сиздин кайра поштаңызга же WhatsApp, Telegramга таштап коет, алып туруп эле немени жөнөтөсүз. Ал жерде претензия жазылат, сотко арыз, прокуратурага арыз, ошондой эле Следственный комитетке арыз, андан сырткары налоговыйга, ушундай арыздардын баардыгынын экземплярын акысыз сиздин данныйыңызды киргизип толтуруп берет. Эч кимге акча төлөбөйсүз, баардыгы ошол мыйзам чегинде карала турган иштер. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Мен дагы бир суроо келип калды. Көп эле көйгөй жараткан бул ажырашуулар. Ажырашып, же болбосо ушул ажырашып алып алимент төлөтө албай жүргөндөр, же болбосо ажырашып кетип баланы аталары тартып алгандар. Деги эле ушул ажырашкандар тууралуу бир Москвада өтө көп мындай көйгөйчү. Ушулар тууралуу бир кыскача маалымат бериңиз. Мисалы үчүн биздин мекендештердин ошол көпчүлүгү башта мындан 1-2 жыл мурун Кыргызстанда ошол алимент кыктырып Кыргызстанда ажырашчу да. Азыркы учурда ошол Россияга келип сотко берип, ошол мировой сотко, райондук сотторго берип, алимент кыктырып, ошондой эле ажырашууларды ишке ашырып атат да. Негизинен көпчүлүк ойлойт ушул бала, жаш бала, ошол өспүрүм же кичинекей бала эне тарапта болот депчи. Бирок Россия Федерациянын закондору боюнча бөлөкчө каралат. Анткени ошол эненин ошол баланы багууга, ошол баланы кароого каражаты болуш керек. Анан мындай жашай турган өзүнүн квартирасы же арендага алган келишимдеги жайы болуш керек. И ошого жараша жанагы документтер, тиешелер болуш керек да. Жанагы тастыктоочу айлыгы көп, мисалы үчүн үй бүлөсүнө жетиштүү деп. Эгерде экинчи тараптын атасынын ошондой мүмкүнчүлүгү болуп, аялыныгы жок болуп калса, бул жактын мыйзамы боюнча баланы атасы деле алып кое берет. Анан бизде көпчүлүк, ачык эле айтайын, биздин мекендештердин көпчүлүгү ушул түшүнбөстүктөн ажырашкандар көп, мындай сабыр кылбайчы, анан бул балдарга зыяны чоң тиет. Ажырашып, урушуп, талашып, анан кайра 2-3 жылдан жарашкандан кийин ортодогу жаракан бүтөө, бул өтө кыйынга турат да. Биз көпчүлүгүнө сабыр кыл деп айтабыз да. Мисалы үчүн бизге келген акыркы 2 айдан бери ушул 10дон ашык арыз түштү. Биз бирөөнү гана сотко өткөрдүк. Калганы атайын мындай, балким жашап каласыңар, ошондой кеңештер беребиз. Анан кээ бир эркектер келет, мага алимент көп чыгарып коюптур депчи. Мен экрандан айта кетейин, бала силдердики болгондон кийин, эркек болгондон кийин баланы караганга милдеттүү, багууга милдеттүү. Биз андай иштерди карабайбыз делечи. Эне келсе, биз сөзсүз түрдө жардам беребиз, өзүбүздүн эмебизди айтабыз. Анткени биздин Ошто, Бишкекте дагы өзүбүздүн жигиттер иштейт, ошолорго айтып, маселени чечип беребиз. И акыркы күндөрү ушул суммасын сурайт да. Кыргызстанда кыктырса канча болот? Россияда кыктырса канча алимент чыгат деп. Акчага кызыгып калгандар көп экен ар жагынан. Азыр орто эсеп менен Москва шаары, Москва областында 20 000, 30 000ден алимент чыгып атат. Эгерде российский паспорттору барлар жанагы. Кыргыз паспорту менен деле. Кыргыз паспорту менен деле. Анткени булар өздөрү запрос кылат, МФЦдан эле запрос кылса болот. Справка о трудовой деятельности депчи. Ошол жерден доходдор чыгып калат да. Доходуна карап чыгарат бул жерде. Мисалы үчүн бул жерде кандай болот? Эгерде биздин кыргыз жаганы ошо алимент төлөбөй жүргөн болсо, Россиядан алимент кыртырып коюп, мисалы үчүн бизде ушу такситтер көп калат. Жолдон кармап эле сенин карызың бар экен деп туруп, машинасын айып салып токтотуп койгонго мүмкүнчүлүгү бар да. Анткени ФСБ запрет коет дагы, границага барып, келтек кылам дегендер бар го, ушу чыкпай калат алимент орларчы. Уже чыгарып кайра киргизип берет, чыгарбай. Жок, чыгарбай коет атасы. Чыгарбайт. Аны алимент төлөгөндөн чыгат. И Кыргызстанда дагы ошондой болуп калды азыр. Алимент ким төлөбөсө, Кыргызстандан границага чыгып койт. И Россияда төлөбөй койсо деле Кыргызстан жаран башта чыгарып берчү.
мына 1 жылдан бери көп катталды. Бизден ошол кайрылган кыз келиндер ФСБ аркылуу, ФСБ судебный пристав аркылуу Судебный пристав. биздин көп айдоочулар баягы границадан чыкпай калды. Кайра келип эми алиментти азайтуу максатында же кантип төлөсөм болот, же азайтып бер деген максатта уже кайрылгандар көбөйдү. Ошол эле тескериси болушу мүмкүн. Эгерде аял киши баласын карабай күйөөсүнө таштап кеткен болсо, күйөөсү дагы бул жерден алимент чыгарып российский. Российский эми кымбат чыгат. Кыргызстанда эми 2-3 миң чыгат бир балага. А бул жерде 20 миң 30 миң чыгат да. Ошол эле аялды запретке киргизип койгондор дагы бизге келип атат да. Аялын, күйөөсүн наоборот аялын киргизип коюшат. Күйөөсүн аялын Алиментке отургузуп. Эгерде Кыргызстандан дагы ошондой арыз жазылган болсо, Кыргызстанда даже паспорт ала албай калат. Биздин кээ бир ошол эжекелерибиз бар, ошол балдарын таштап келип, анан күйөөсү алиментке берип койгондор, паспорттун сүрөөгө бүткөндө, сүрөөгө элчиликке барганда жаңы паспорт ала албай атат. Анткени судебный пристав ал жактан ограничение коюп койгон. Паспорт алганы, загранпаспорт алганы, ошондой эле банктык карталарды ачканы, ушундай чектөөлөр бизде дагы конкретно иштей баштады. Ошондуктан мындай үй бүлө мындай маселеси бул өтө оор маселе. Көпчүлүк учурда алымдар менен кеңешип, башкалар менен мындай аксакалдар менен кеңешип иш кылган жакшыраак да. Кеңешип кескен бармак оорубайт деп. Анткени биздин иш өтө мындай татаал, анткени биз бир жагына жардам берсек, экинчи жагына душман болуп калабыз да. Эң туура. Анткени алардын балдарына дагы зыян тиет, мындай үй бүлөсүндө ажырашкан адам экөөнүн бири-биринен өткөн душман болбойт да. Экөө ажырашкан кезде ушундай бири-бирин жек көрүү сезимдери пайда болот дагы. Убакыттын өтүшү менен бул нерсе азайышы мүмкүн. Бирок ошондуктан баягы ошол учурда деле баягы кээ бир адвокаттар, юристтер пайдаланып калат да. Тигиндей кылсаң мынча түшөт, мындай кылсаң тигинче түшөт депчи. Азыр бизге келген ошол көп мырзалар келе баштады. Мен билбепмин, мен 480 миң 500 миң карызым бар экен депчи. Биз текшергенде запретин судебный приставдан коюлган карыздар алимент. Айына 20 миң 30 миңден чыгат. Рекорд болду, бирок 42 миңден чыккан айына. Ал өзү билбейт. Анын айлыгы өзү 50 миң. Бирок ошол 35%ке чейин мыйзам боюнча алимент чыгат. Анан биздин мекендештердин көпчүлүгү жанагы сотко барып, мен доходум аз, мен мына 20 миң 30 миң төлөй албайм десе, 7 миң 8 миң чыгарган учурлар деле бар. Анан бизде алиментке сотко чакырса келбейт да, биздикилер колунан келген. Бул жерде келбей коюшат. Колунан келген кылып ал дегенде ал адвокат юристтер иштейт да. Алар максималдуу түрдө чыгарганы аракет кылат. Бардык эле юристтер мына максималдуу чыгарганы аракет кылат, чтобы тигини наказдетиш керек. Анан клиентке жана жакшы көрүнүп, гонорар чоң алуу үчүн, мисалы үчүн, ошол усулдар колдонулат да. Негизинен бул ажырашкандар ушул маселени ким каерде иштесе ошол жерде чечкени жакшыраак да. Эгер Россияда иштеген болсо, Россиянын баасында алимент төлөгөнгө эркек адам милдеттүү. Бир суроо ушул жерде. Эгерде ушул жерде бар да эми катарыбызда ушул жерде эмгектенип жүргөн жана сиз айткан эле таксисттер келди, тигиндей мындай дегендей, ошолордун катарында бул жерде эмгектенип жүрүп, ушунда алиментке отуруп калып, например, 30 миң, 35 миң, 40 миң рубльга алиментке отуруп калып, бул жердеги ошо задолженностторун төлөп, Кыргызстанга барып чыгып кетишет да, эме жабылгандан кийин, госуслугадан жабылгандан Кыргызстанга барышат. Ал ошол жерде Кыргызстандан калабыз деп бул жактан запрос жиберип, алиментти ал жактыкына которуп арзандатса болобу, болбойбу? Мындай учур бизде катталды. Бул жерден ошол 30 миңден чыккан алимент чыккан ошол төлөбөй калган жараныбызды Кыргызстанга баргандан кийин алименти 6 миңге түштү. Уктуңуздар. Кыргызстанга баргандан кийин Кыргызстанда бизде ортого эсептейт. Ал жигиттин ал жакта официалдуу жумушу бар экен. Ошонун 35%ын эсептегенде жана 6 миң чыкты. 5800 6 миңге жакын акча чыкты. Ал азайды. Анткени ал ошол жерге баргандан кийин бул жака кат жөнөтүлөт. Албетте бул жерде юристтердин жардамы керек болот. Ошонун негизинде ал тиги Кыргызстандын гана алиментин төлөйт да. Анткени Россияда иштебей атат да ужечи. Ал нерсени сот аркылуу азайтса болот. Бизде сот отурумдары Кыргызстанда тез эле каралат. Мисалы үчүн Россияда алимент берген болсо, мировой сотто 2 айга чейин каралат. Райондук сотто 2 айдан 3 айга чейин каралат. Райондук соттон кийинки инстанцияга обжалование кылса Москвада уже 9 айдан кийин каралат да. Бирок ошол кезде алимент токтобойбу, ошону дагы уточнить этип коюш керек да. Кээ бир учурда сот учурунда дагы алименттин баасы өсүп кете берет. Пенясы өсүп кете берет. Аны юристтер өздөрү билип токтотуп койсо болот. Жана обжалование жазган үчүн, апелляция берген үчүн бул алиментти токтотуп турууга дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок ар бир нерсе мындай индивидуально каралат. Ошо карап туруп баягы чечимдер чыгарылат да. Мисалы үчүн алды ушул
ошол 500 миңден ашкан алименттерди азайтканга мүмкүнчүлүк бар. Бирок ошол карызды жапкандан кийин кылган туура келип калат көпчүлүк учурдачы. Ошону айттым да, мына жерде, например, бирөөнүн 30 миң 40 миң карыз алимент болуп, ошонусу жанагындай өсүп кетип, бир 200 миң 300 миң өсүп кетип, ушул жерден жабып алып, бул жактан чыгып, выезд ачыктап, Кыргызстанга баргандан кийинкини айтып атабыз да, ошону. Демек болот экен, туугандар. Чынарбек Тургунбаевич, сизге чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Биз ойлойбуз, мына жерде жүргөн жалпы Москвадагы мекендештерибиздин арасынан кээ бир кисине керектүү маалыматтар айтылды деген тилегибизди, оюбузду айтып кетебиз сизге. Ишиңиздерге ийгилик. Сиздерге дагы чоң рахмат. Кабыл алганыңыздарга биз бул жерден көрүп эле сураштырып, жанагы көрүп калдык. Ушул инсан ушул жерде элге, журтка жардам берет экен деген айтор. Жардам берүү кызматыңыз кайсы учурда акча албастан кимдерге жардам бере аласыз? Бизде эгерде сот отурумдарына катышуу иштери болсо, анда биздин өзүнүн определенный тарифтер бар да. Анткени мисалы үчүн кара тизмеден чыгаруу, ошондой эле выдворение болгондо выезддерге чыгуу, бул өзүнүн тарифтери бар. Бирок башкаларга караганда 50% 70%га арзан. Мен ачык эле айтайын. Эгерде ошол Роспотребнадзордон запреттер кирип калгандар болсо, бул сотко чейин кээ бир көпчүлүк учурда сот аркылуу дагы ачылат. Анткени соттун уруксаты керек, ВИЧ-орларгачы. Анда биздин услуга бир 20 миңден 40 миңге чейин болот. Сот отурумдары ошо сопровождениясы менен 20 миң 30 миң рубльдин аралыгында болот. Кылмыш иштер боюнча, уголовный иштер боюнча ал жерде ошол башкаларга салыштырмалуу бир 80 миңден 150 миңге чейин барат. Бул анткени биздин адвокаттардын ар бир чыгышында, ар бир жерге барганда 15 миңден ордер кетет. Ошого баягы элдерге жеңил болсун деп ушул нерсени алып барат. Анан көпчүлүк иш боюнча жанагы авария болгон, ДТП болгон, жанагы башка иштер, стройкадан өтүп кеткендер боюнча, ошондой айлык акы боюнча биздин 99% жумушубуз акысыз. Биз ошол акысыз жардам берип, акысыз көпчүлүк нерсеси акысыз. Анан кээ бир жерде ошол биздин сотрудниктердин дагы кызмат акысы бар, выезддер бар, жанагы барган жердин гостиницасы, бензини дегендейчи. Ошого байланыштуу биздин официалдуу тарифтер бар да. Анан мен ачык эле айтайын, ошол бизде юридикалык каттоодон өткөн акбетибиз бар. Барды мен өзүмдүкү, жеке өзүмдүкү дегендер бар. Мен ишкер катары, бул укук коргоо тарабында ишкер катары дагы катталганмын. Биз ошол немеде официалдуу иштейбиз. Биз ошол сотторго котормочуну дагы камсыздайбыз. Сотторго бизге чалат, ошондо бизге котормочу керек. Биз котормочуну камсыздап беребиз. Ошондой эле адвокаттарды дагы камсыздап беребиз. Мен түшүнүгүм боюнча Москва жергесинде кандайдыр кыргызга кабыл болуп, ушул Груз 200ге жардам берүү сизде мүмкүнчүлүк бар. Акысыз жардам. Акысыз жардам берет. Эгерде кырсыкка учурап кабылып, жанагындай болуп калса, кабылса, андан сырткары ошол адвокаттарга, кээ бир ошол юристтерге алданса дагы биз ошолорду карап беребиз. Анткени аны дагы биз адам жеке өзү менен сүйлөшөбүз. Жөндөн жөн эле биз деле бирөөгө душман болгубуз келбейт. Эгерде адамды чындап алданып, жашоо шарты оор болуп, ошол акча ошого керек болуп, муктаж болсо, биз анын колдон келишинче жардам беребиз. Ошондой эле биз элчилик менен, миграция өкүлчүлүгү менен, прокуратура жана ошондой эле сот системасындагылар менен дагы тыгыз байланышта иштешебиз. Мамлекеттик жанагы ишканалар менен дагычы, мекемелер менен. Ошондуктан биздин кээ бир айткан сөзүбүз, кээ бир кылган ишибиз, мындай айтканда, мыйзамга дал келбөөсү мындай мүмкүн эмес. Мындай көпчүлүк учурда биз дал келдиребиз да. Анткени убактылуу бул кээ бир кыйынчылыктарды жеңип өтүүгө биз эл менен биргеликте чечкени аракет кылабыз да. Ачык бардыгы. Мисалы үчүн мен жөнүндө маалымат бергиңиз келсе, ошо соц тармактардан, ошондой эле телевидениелерден деле, ошо сайттарынан көрсөңүздөр болот. Андан сырткары жана ИП Базарбаев Чынарбек деп жазсаңыздар, ошол жерде мен эмне жумуш кылам, жана юридикалык услуга барбы жокпу, бардыгы ачык көрсөтүлгөн, дааначы. Анткени биздин офисти көрдүңөр, биз ачык, биз эч кимден бекинбейсиздер. Керек болсо түнкү саат 2-3 келгендер бар. Андан сырткары башка конторлор биз күндүзү 10дон 7ге чейин иштебизде, биз убактыбызга карайбыз, бирок биз деле эс алабыз дегендей 12-1де срочный керек болуп калат. Анткени ошол биздин аракетибиз менен тиги адамдын ушул эркиндигинен ажыратып калбай, мисалы үчүн каматпай алып калганга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да.
Кудай кааласа биз жакында аларды дагы бир маалымат иретинде ачык өздөрүнүн жанагы отчтарын чыгарабыз деген оюбуз бар. Ошондуктан эгерде кандайдыр бир оорчулук түшсө, ушундай болсо кайрылсаңыз, биз мүмкүн болушунча мындай жардам берген аракет кылабыз. Консультация жана кеңеш берүү бизде бардыгы акысыз. Башкаларда платный алар билбейм, бирок биз мүмкүн болушунча эл менен биргеликте иш алып барганга даярбыз да. Эң сонун көрдүңүздөр, уктуңуздар. Дагы бир суроо, жетим жесирлерге бир арзандатуу же болбосо бир акысыз кароо бир мүмкүнчүлүк болобу? Мисалы жетим жесирлер кайрылып калса. Бул нерсе өзү башында эле каралган биздечи. Мен ошол 15 жылдан бери ушул тармакта эмгектенип келатам. Жетим жесирлерге бизде эч кандай төлөм алынбайт. Бирок аны деле текшеребиз да. Мындай ачык эле айтайын, бир окуя болду. Мен жесирмин деп биз жардам бердик эле, 1 айдан кийин күйөөсү чалып, силер 1 ай мурун менин аялыма 7 жолу чалыпсыңар деген да учурлар катталды да. Биз аны дагы эске алабыз да. Ошондуктан адам менен жеке сүйлөшүп, мен ачык эле айтайын, мисалы үчүн биздин балдар бир күндө бир 20-30 адамга акысыз жардам беришет. Ал деген сөз минимум бир 100-150 миңдик жумуш да. Ошол эле сот болсун, ошол эле кылмыш иши болсун, ошол эле барып сотко барып защита кылсак, мисалы үчүн защитник катарычы. Андан биздин кылган кызматтарды соттун сайттарынан да көрсөңүздөр болот. Защитник Калдарбаев же защитник Базарбаев деп, же Валерий Васильевич деген биздин коллегабыз бар, аныкы чыгат. Биздики ачык. Ошондуктан эгерде кандайдыр бир учур кабылсаңыздар, бизден дагы бир кеңеш алып койсоңуздар, бул сиздер үчүн жакшы да. Мына акыркы учурда айта кетейин, Кыргызстанда отуруп алып мен адвокатмын деп, бул жерден 500 миң, 1 миллион акча сурагандар дагы бар да. Биз алардын бардыгын тааныйбыз. Москвада иштеген адвокат, юристтердин бардыгын тааныйбыз да. Кылмыш иши боюнча мен ачык эле айтайын, эгер адвокат алсаңыздар, биз ошол менен сүйлөшүп, арзандатып беребиз. Же болбосо баягы ишти контролдоп жардам берип алабыз, акысыз элечи. Адвокаттардын көпчүлүгүн тааныйбыз жана иштешебиз. Андан бизге 1 сомдун кереги жок. Анткени жакын тууганы камалган адамды көпчүлүк пайдаланган аракет кылат. Анткени алар үйүн сатканы же ушундайга муктаж да, ушу даяр турушат да. Мына ушундай учурда туура эмес кадамдардан тиги укук коргоочулар, адвокаттар аны каматып алып, акчасын алганы кызыктар да. Эгерде сиз адвокат алсаңыз, айына сүйлөшсөңүз 50-60 миңден 70 миңден сүйлөшүп алат. Ал адамдар ошо түрмөгө киргизип алып, анан 1 жылга чейин сотту узартып берет да. Анткени айына 60-70 акча чыгып атат да. Утам деген жана өзүн көрсөтөм деген адвокат 1-2 айда деле маселени чечип коюшу мүмкүн да. Бул биздин практикадан көп жолу өттү да. Даже чыкпай турган иштер бар да, мисалы үчүн наркотик менен түшөт, башка түшөт. Кой, мен сенин балаңды чыгарып берем, тигиңди чыгарып берем, бир 20 миң доллар бересиң, 30 миң доллар бергендерчи, алар жалган. Анан түрмөгө кирип, жанагы 2 күндөн кийин жана санкция берилет 48 сааттын ичинде. 2 ай, 3 ай камалгандан кийин мен азыр 10 күндө алып чыгып койдум деп, бунун баары жалган. Мүмкүн болсо гос адвокат иштеткен жакшыраак. Эгер болбосо өздөрү адвокат таап бизге кайрылсын, биз ошол адвокат менен сүйлөшүп беребиз. Болбосо биз өзүбүз мына кыргыздарга жардам берип жүргөн бир жакшы адвокаттарды деле сунуштай алабыз да. Биз адвокаттарга мындай ортомчу деле эмеспиз, алардан 1 сом албайбыз, аларга 1 сом бербейбиз, бирок алар биз менен келишим түзгөндө айтабыз. Бизде ушундай жетим жесирлерге акысыз же бекер же болбосо арзандатып жардам бер деп мындай результат, анткени мындай ута турган иштер болуп калат да, мындай результатка алар дагы керек. Канча иш көп утса, мисалы үчүн адвокатка дагы показывать эле. Биз ошолорду туура түшүндүрүп, мисалы үчүн бөлүп төлөө жолу бар, башка жолу бар. Башкалары 300 миң, 500 миң сурагандарды мына биз менен иштешкен адвокаттар 50 миңге деле бүтүрүп коюп атат да. Еще камактан чыгарып үйүнө жекирип койгон учурлар көп катталды. Ошондуктан маалымат алганда туура алыңыздар, ошол неме кылыңыздар. Анан адашпаган адам жок. Эми кээ бир тааныбагандар бул ким, кандай деген суроо, сен эмне үчүн ушундай кайрымдуулук кылам деп айтасың дагы, эртең чалсак башка сөз чыгып калбайбы деген тема болушу мүмкүн да. Ошону айтайын дедим. Мен ошого жооп берейин. Мен эмне үчүн бул тармакта ушундай иштерди алып барып атам. Мени көпчүлүк диаспора жетекчилери, коом жетекчилери, төрагалар тааныйт. Анткени мен өзүм дагы коом жетекчиси болуп иштеп келгенмин. Мен эмне үчүн ушундай иштерди алып барам? Анткени илгери ушундай заман болгон. Un жок, нан жок, оор замандар болгон. Аны билет. Мен өзүм ошол 80 жыл төрөлгөнмүн. Мени өйдө эчтеке калбаганда ушундай оор күндөр болгон биздин үй бүлөдө дагы. Мына ошондо үйдө 1 мал калган да, бир мындай айтканда ошону сатып мен окууга киришкен.
биздин айылда ушу элге жарай турган бир юрист же мыйзамды билген адам жок экен деп туруп ошону сатып туруп мени киргизген да. Ошол нерсе менин көкүрөгүмдө турат да. Андан сырткары мен ошол Раматылык атам мектеп бүтүп окууга киргенде ошо аксакалдарга, ооруп жаткан туугандарга мен анда түшүнгөн эмесмин. Алып барып бата берчү да, ушу элдин керегине жарасын деген. Мен мына ошол нерсе азыркыга чейин эсимде. Мына ошондуктан колдон келишинче жардам бергенге аракет кылабыз. Бул нерселер убактылуу. Кудай кааласа көрөсүздөр, ошол 1-2-3 жылда бир чоң өзгөрүүлөр болот. Ошол биз кылган кызматтар дагы баары акысыз болот. Биз ошого алып кетип атабыз. Мени көпчүлүк башка юристтер, коллегаларым, адвокаттар жаман көрөт. Сен мындай өтө арзан кыласың, бекер кыласың дегендер дагы көп болду. Мага даже сага акча берели, сен мындай элге маалыматты ачык айтпа, маалымат булактарына чыгарба дегендер дагы менде көп болду да. Биз бул компанияны ача электе деле мен жеке ишкерлик менен алектенгенмин. Ачыгын айтам, мен таксопаркта иштетем, машина аренда берем, андан сырткары курулуш тармагында дагы кичине иштейбиз атайбыздын фирма менен. Биз бул жокто эле жашап иштеп кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул убактылуу мындай кыйынчылык болуп атканда Россия Федерациясында биз ушул колдон келишинче жеңил, ыңгайлуу элге баягы керегибиз тийип, мындай айтканда кыргыздын жигити деген наамга татыктуу болууга аракет кылабыз. Мен де ошол гана, мен күндүгө ушу ойлоном. Башта жаш кезде түшүнбөчүм, Чыңгыз Айтматовдун бир сөзү бар. Адамга эмне кыйын, күн сайын адам болуу кыйын дегенчи. Ошол бизде мындай айтканда ошол сөз бизге дагы маанисине терең жеткендиктен ушул багытта биз иш алып барабыз. Терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Чынарбек Тургунбаевич ага, элге керектүү сонун суроолорго жооп бердиңиз. Өзүңүз тууралуу да кыскача айтып бердиңиз. Атаңызга рахмат деген кыргыздын кебин айткым келип турат. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торк болсун деп, сиздей уулду өстүргөн кыргыздын керегине жарасын деп, айылыбыздан бир юрист чыксын деп, мына ушундай уулду тарбиялаган атасына рахмат. Алла ыраазы болсун. Силерге дагы чоң рахмат. Мен дагы жыйынтык сөздү айтып кетейин. Биз ошол кылып аткан ишибиз, биз эгер сизге жардамыбыз тийсе, биз себепкер болобуз. Аны биз чечкен, биз кылган адам болбойбуз. Баары жогу адамдын бешенесине жазган болот экен. Анткени биз утабыз деген ишти 100% көзү жеткен ишти ута албай калып, эчтекеси жок үмүтүн үзүп койгондор дагы утуп берген учурлар көп болуп атат да. Ошондуктан биз жөн эле себепкербиз. Андан сырткары ошо сиздерге дагы рахмат. Баардык блогерлер айтат, жанагы мисалы үчүн ушул каналдан келсең арзандатуу болобу, тигиндей болобу дегенчи, мен дайым баардыгын айтып келем. Бул маалымат эгер сиздерге жеткен болсо, биздин жардамыбыз тийген болсо, соол ушул жигиттерге дагы тиет. Мен Алланын ыраазылыгы үчүн баардык адамга жеңилдик кылып, мындай өзүм кызматын так аткарып, ошондой эле биз менен иштешкендер дагы ошого үндөп кетемин. Сиздерге дагы көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ар дайым ушул өзүңүздөр дагы өзүңүздөрдөн ушу чыгаан жигиттер болсо, ошондой эле балдарыңыз, уулдарыңыз болсо, кандайдыр бир кесипке кызыкса, мына ошого окутуңуз. Мен өзүм мисал болуп кетсем, мына мисалы үчүн ата эненин үмүтү, ата эненин батасы бул тиет. Эч качан ушул биздин кыргыздардын ушул башы жерге карабасын деген ойдо биз дагы ушул өзүбүздүн аракетибизди, өзүбүздүн кылган мээнетибизди көрсөтүп келатабыз. Ошондуктан менден дагы сиздерден ушул бир өтүнүчүм, ушул уулдарыңыздар, кыздарыңыздар болсо, сөзсүз түрдө билим берүүгө, ушул илимин өркүндөтүүгө ушул салымыңызды кошуңуз. Бул күндөр эртең өтүп кетет. Мына ошондуктан келечекте биздин Кыргызстанды гүлдөтө турган азыркы жаштарыбыз, балдарыбыз, ошолорго көңүл бурайлы. Рахмат тең. Терең ыраазычылык билдиребиз. Көрдүңүздөр, адрести баардыгын сиздерге көрсөттүк. Экрандын астына биз Чынарбек Тургунбаевич агабыздын номерин калтырып коебуз. Ар дайым качан болсо дагы байланышка чыгыңыздар, маалыматты алыңыздар. Адрести билесиздер баарыңыздар. Кандай келишти? Эшик дайым ачык. Ачык бизде. Эшик дайым ачык болот. Бул жерден сүрүп кирип эшикти такылдатып, маданияттуу түрдө кирсек болобу деп кирсеңиздер, агабыз ушул жерде олтурат. Ар бириңиздер менен көрүшкөнчө Бердиш Базанов болду. Бирге болуңуздар.